түпкөрдө чоң потенциалы бар. Аны ачууга музыка сөзсүз түрдө жардам берет. Дүйнөлүк деңгээлдеги жогорку билим алуу мага чыныгы кыял болчу. Анткени жеке бийлик үчүн бул абдан маанилүү деп эсептейм. Биз баарыбыз тең эле үй бүлөбүздүн жанында болууну каалайбыз. Адамдардын көбү жумуш издеп чет жакка кетип жаткандыгын көрүп, биз дагы колубуздан эң жакшы келген тигүүчүлүктү тандап алдык. Мен ушул улгайып калган жашыма карабастан өзүм бурган күнөсканада жасылчаларды өстүрүү турмушумдун эң маанилүү учуру болуп калды. 20 жылдан бери Агахан өнүктүрүү уюму Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук приоритеттерин колдоо боюнча ар кандай демилгелерге көмөк көрсөтүп келе жатат. Өнөктөштөрүбүз менен биргеликте биз өнүгүүгө карай коммерциялык эмес, динге аралашпаган жана комплекстүү ыкмалар аркылуу жарандардын бакубаттуулугун жана адамдардын жашоосунун сапатын жакшыртуу үчүн иштеп жатабыз. Биз экономикалык өнүгүү, социалдык бакубаттуулук, сапаттуу билим берүү жана маданий мурастарды калыбына келтирүү сыяктуу тармактарда иштейбиз. 20 жыл ичинде биз Кыргыз Республикасы жана башка өнөктөштөр менен болгон жалпы күч аракетибиздин аркасында олуттуу ийгиликтерге жетише алдык. 48 миңден ашык бала эрте өнүктүрүү программалары боюнча билим алды. 35 миңден ашык окуучу окутуу курстарынан өтүп, ишке орношуу үчүн жөндөмдөргө ээ болду. 8 миңден ашык бала салттуу музыкага аралашты жана улуттук музыкалык аспаптарда ойногонду үйрөндү. 50 миңден ашык кишиге сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлдү. 100 миң гектар айыл чарба жеринде сугат иштери жана башкаруу жакшыртылды. 500 миңден ашуун киши сапаттуу жана жеткиликтүү финансылык кызматтардан пайдаланып жатышат. 160 миңден ашуун ишкерге өз бизнесин өнүктүрүү үчүн колдоо көрсөтүлдү. Бул программалар аркылуу АКДН адамдарга өз максаттарына жетүүгө жардам берет. Биз тигүү цехин ачып, Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагына өз салымыбызды кошуп келе жатабыз. Ошону менен бирге экономиканын өнүгүүсүнө дагы салымыбызды кошуп келдик. Мен шыгымды айыл чарбасынан таптым. Эгер мен жасаган иш элге пайда алып келсе, мен анда өмүрүм бекер өткөн эмес экен деп сезем. Мен балдарга музыканын кереметтүү дүйнөсүн ачып берип, аларды маданият менен гармонияда эркин өсүрүлүшүнө көмөктөшүп жатам. Мен ишенем, окууну аяктагандан кийин жумуш издеген ордуна жаңы жумуш орундарын түзгөнгө аракет кылам.